Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге үй шартында кандай ачыткы, үй шартында чыныгы ачыткыны кандай жасоо керек деген айтып берем. Биринчиден ачып кеткен айран керек. Ачып кеткен бир чай пияла айранга бир аз un салып, аралаштырып коебуз. Бир күн коюп коебуз, бир сутка. Эртеси ачыган камырды 200 грамм чыга турган камыр кылыш керек. 200-300 грамм чыга турган камыр кылуу керек. Жылуу сууга ундан салып, мына ачыган ачыткыны салып, аралаштырып дагы коюп коебуз 2 сутка. 2-3 сутка коюп коебуз дагы 4-күнү камыр кылуу керек. Камыр кылуу керек, 500 граммдай камыр кылуу керек дагы. Андан биринчи ачыткыга токоч жасоо керек майга. Андан дагы үзүп алып калуу керек. Андан кийин эртеси же 2-3 күндөн кийин нан жасоо керек. Нан жасагандан кийин дагы үзүп алып калуу керек. Ошентип ар бир нан жасаган сайын алып калыш керек кийинки нанга. Ошентип үй шартында мыкты ачыткы жасаса болот. Бул ачыткыдан жасалган нан организмге өтө пайдалуу. Магазинден сатып алган дрожжго караганда өтө пайдалуу, ичти көптүрбөйт, адамды ток кармайт мындай ачыткыдан жасалган нан. Ушинтип жасап көрсөңүздөр болот.